Манас эпосу кыргыз элинин көркөм сөз өнөрүнүн эң бийик үлгүсү. Улуу Манас эпосун жараткан, укумдан тукумга өткөрүп, ооз-эки сактаган, мазмунун байыткан, көркөмдүк деңгээлге көтөргөн сөз чеберлерибиз манасчылар деп аталат. Каракол шаарынын номер 3 гимназия мектебинин Тагаев улук 5-Б класс. Манастын бала чагы. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде Манас 7 жашы толуптур. Унун аты чоң жинди болкон жапжаш баланын, шерекенин ким билди, балша чуркап. Кутманы Манас кабылан, кулалы таштап куш кылган, куралга баткан кыргыздын, кутманды күнгө туш кылган, түрлүк таптап куш кылган, тентиген жыйырт журт кылган, түндүктү күнгө туш кылган, аккан жашы кыргыздын, тыйган Манас эмеспи, аргай жерден чогултуп, жыйган Манас эмеспи, кыргыз үчүн урагыз, конгон Манас эмеспи, кыяматты унуткус, касиети баарынан, ашкан Манас эмеспи, колхозунан түшпөгөн. Асаноконов Даниэль 9 класстын окуучусу, Манас эпосунан үзүндү. Өлүктөрүн сайгылып, дөгүрсүгөн олжо кеч, дөөлөрүнөн айрылып, канаттары кайрылып, алсыраган жармаштар кол кушуруп калды дейт. Алдуулары кылчайбай, алыс жолго салды дейт. Олжо кылам дегендер, ойрон болор баштарын, араң коргоп калды дейт. Ала кандай кыргыз? Манас көрүнүп көзүнө, маңдайынан тургансып, мынчалык элди өзүнчө мелтиреп карап турганы, машоонуп барысы, менсинип карысы, мамыдагы катарлаш малга көзүн салганы, маңдай терин арчышып, маңдай теске басышып. Гимназия мектебинин 9 класс окуучусу Кадыров Баястан. Бай Жакып балам сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа арштан тууган шер келди, оң колуна каракан, кармай түштү Манас, сол колуна сары алтын, уштай түштү Манас, коргондун кону болунду, арт жагынан балаңдын, кара көк жалы көрүндү, кара толу болот, атары болот, ок болот, аламда мындай жок болот бей. Атамдан калган жыян, акыры издеп табам деп, Алла Таала буйурса, алло кени чабам деп, Арыстан Манас батырдын, айбатын салып акыры, эсинки эрди албайып, үсүңкү эрди далбайып, ал муруту семирдей, айбаты албар семирдей, мурну тонун кырдачтай, мурту чөлдүн камыштай, көзү көлдүн буткулдай, карданып карасам, көрүнгөндүн буткундай, ал өзүн карасай. Ешбеков Даниэль 9 класстын окуучусу, Манас эпосунан үзүндү. Байдан эки бала бар, улусу аты Бакай дейт, нускалап угуп сөз сүйлөп, аңгемеси далай дейт, убайымды баятат, уксун деп балдар жаятат, Кебесто болду жайыбыз, кен Кашкар болду шарыбыз, Ополто болду жайыбыз, ойрон жеркен шарыбыз, ар кимдин жиндик токмогун, арманым айтып токтоюн, жеке кеткен Жакыпка жетип кабар жоктогон, көй капка жеткен үсөндү, көрсөм деп жаным күсөдү, Кенже Жакып инибиз, өлүп экен түрү болсо Жакыбыз, жалгыздыктан зарланып, ыйлагандан бириби, бар болсо байкап билейин, өлгөнүңдү болсо көрөйүн.